Жерибизде илгери буддисттер мекендегенин билесизби? Ысык көлдүн түштүк жээгинде Тамга айылынан алыс эмес жерде капчыга жайгашкан. Бул жерди белгилүү кылып тааныткан тамга таштар болуп саналат. Бул таштарда Тибет жазуулары, буддисттердин дуалары чегилип түшүрүлгөн. Жазуулар 8-9 кылымда пайда болгон деп айтылат. Тамга айылы буддисттердин зыярат кылчу жерине айланган деп айтылып келет. 2011-жылы археологиялык казып алуулар мезгилинде Будданын эстелиги табылган. Ал 8-10 кылымдарга таандык. Ылдыйкы бөлүгү гана табылса деле, бул эстелик курулуп жаткан храмдын бир бөлүгү болчу деп окумуштуулар так айта алышат. Дунгандар да четте калган эмес. 1910-жылы Караколдо Дунган мечити салынган. Кызыгы, бул мечит бир да мык колдонулбай салынган курулуш. Ал эми орнаменттери болсо Кытай мифологиясынын сюжеттеринен алынып, Цин мезгилиндеги архитектуралык стилди элестетет. Дагы да кызыктуу маалыматтарга ээ болгуңуз келеби? Анда биздин социалдык баракчаларыбызга катталыңыз.